23 октябрга карата күндүн маанилүү жаңылыктары. Бишкектин Ленин райондук сотунда Темиров Лайф жана Айтайт десе долбоорлорунун азыркы жана мурдагы кызматкерлеринин иш боюнча сот отуруму өттү. Анда иштин 9 фигуранты акыркы сөзүн айтты. Алардын баары тең акыйкат чечим күтүп жатышканын билдиришти. Журналисттер Сапар Акунбеков менен Тыныстан Асипбеков акыркы сөзүн айтууга үлгүргөн жок. Буга байланыштуу процесс 10 октябрга жылдырылды. Анда өкүм чыгат деп күтүлүүдө. Укук коргоочу Азиза Абдрасулованын айтымында Темиров Лайф долбоорунун башчысы Махабат Тажыбек кызы акыркы сөзүндө журналисттер камакта отурганда да иштегенин белгиледи. Махабат айтып жатат: "Биз түрмөдө жөн эле отурган жокпуз, ал жерде иштедик. Биз менен чогуу укугу бузулуп отургандарга кеңештерибизди айтып, жардам бердик. Журналисттер менен жарандык активисттердин түрмөдө да жумушу болот экен", деди Абдрасулова. Буга чейин мамлекеттик айыптоо айыпталуучулардын ар бири үчүн 6 жылдан эркинен ажыратуу жазасын сураган. Темиров Лайф журналисттеринин ишинде 13 фигурант бар. Долбоордун азыркы жана мурдагы 11 кызматкери 16 январда жапырт башаламандыктарга чакырык жасоо айыбы менен кармалган. Махабат Тажыбек кызы менен журналист Актилек Капаровго жапырт башаламандыкка чакырык жасоону уюштуруу айыбы тагылган. Калган журналисттер, анын ичинде Болот Темиров менен Улан Нурманбетов, ал чакырыктарга көмөктөшкөн деп айыпталууда. Иштин бардык фигуранттары коюлуп жаткан айыпка макул эмес. Устери Рахат Энесай пансионаттары жана курулуп бүтө элек Бустон объектиси өзбек тарапка өттү. Алар Чолпон Ата шаарында, Ысык көл районунун Карой айылында жана Тоң районунда жайгашкан. Курорттук рекреациялык чарба объектилери тууралуу Кыргызстан менен түзүлгөн келишимди Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев бекитти. Бул тууралуу Өзбекстан мыйзамдарынын улуттук базасынын сайтына жарыяланды. Документте макулдашуу объектилерге болгон менчик укугун жөнгө салууга жана алардын андан аркы иштерин камсыз кылууга багытталганы жазылган. Макулдашууга ылайык өзбек тарап пансионаттарды бери дегенде эле 3 жылдыздуу мейманкана комплекси кылып реконструкциядан өткөрүшү керек. Ошол эле маалда анда иштеген кызматкерлердин 80%дан кем эмеси Кыргызстандын жарандары болушу шарт. Ошондой эле документте пансионаттардын кум жээктерине кыргызстандыктар эркин кире алары белгиленген. Буга чейин Кыргызстандын бийлиги пансионаттар өзбек тарапка узак мөөнөттү колдонууга 49 жылга берилип, бул үчүн алар объектилерди реконструкциядан өткөрөөрүн билдирген. Президент Садыр Жапаровдун айтымында 2016 жылы өлкөнүн ошол кездеги премьер-министри Темир Сариев аталган пансионаттарды улутташтырган. Буга байланыштуу Өзбекстан Вашингтондогу эл аралык сотко кайрылып, $65 миллион чыгымды өндүрүп берүүнү талап кылган. 2023 жылы майда сот кыргыз тарапты Өзбекстанга $40 миллион ашык акча төлөп берүүгө милдеттендирген. Жапаров Кыргызстандын бул сумманы төлөп берүүгө мүмкүнчүлүгү жок экенин билдирип, ошондуктан объектилерди Өзбекстанга 49 жылга берип жатканын айткан. Бирок жаңы макулдашууда 49 жылга ижарага берүү жөнүндө эч нерсе жазылган эмес. Мындан тышкары документке ылайык пансионаттар реконструкциялангандан кийин өзбек тарап объектилерди 3 жактарга берсе болот. Бишкектин 1-май райондук сотунун чечими менен Автандил Сабырбеков менен анын бир тууган агасы Тарыелдин камактагы мөөнөтү 3 декабрга чейин узартылды. Алар сатуу максатында ири өлчөмдө мыйзамсыз маңзат даярдаган деп шектелүүдө. Бир туугандар Автандил президент Садыр Жапаровдун энесинин кызы Лазат Нуркожоевага баш кошуу сунушун киргизгенден кийин кармалган. Ал кыздын колун тоодо сурап, ал жерге аларды 157 000 сомдон ашык каражатка сатып алынган өзгөчө кырдаалдар министрлигинин тиек учагы жеткирген. Видео коомчулукта түрдүү пикирлерди жаратып, ага президент өзү да комментарий бергенге аргасыз болгон. Садыр Жапаров карындашынын колу Шаан Шөкөттүн коштоосунда суралганы үчүн элден кечирим сурап, өлкө башчысынын туугандары башкалар үчүн үлгү болуп, ысырапкорчулукка жол бербеши керектигин айткан. Сабырбеков кармалгандан кийин президенттик администрациядан шектүүнүн башкы максаты өзүнүн мыйзамсыз иш-аракеттерин жашыруу үчүн жогорку бийликтегилерден калкалоочу адамдарды табуу болгон деп билдиришкен. Ошондой эле Сабырбеков Нуркожоеванын мурдагы жигити экенин белгилешкен. Лазат өзү бул боюнча комментарий бере элек.
Бишкек шаардык милициясы 24-сентябрдагы рейд учурунда жашы 7 элек кыздарды коркутуп үркүтүп интимдик кызмат көрсөтүүгө мажбурлап жатышканын аныкташкан. Милиция бул учурду каттоого алып, сойкулукка тартуу беренеси менен иш козгогон. Шектүү катары 19 жана 29 жаштагы 2 аял кармалган. Алар убактылуу кармоочу жайга киргизилип, териштирүү жүрүп жатат. Минкабдын башчысы Акылбек Жапаров сот кызматкерлери үчүн пансионат Фемида мамлекеттик ишканасын түзүү тууралуу токтомго кол койду. Документ өкмөттүк Эркин Тоо гезитине 27-сентябрда жарыяланды. Ага ылайык пансионаттын түзүүчүсү жогорку соттун алдындагы соттук департамент болот. Сот системасында иштеген кызматкерлердин ден соолугун чыңдоо жана алардын эс алуусуна ыңгайлуу шарт түзүү үчүн деп жазылган токтомдо. 20-сентябрда Кыргызстандын сот системасына 100 жыл болгон. Анда президент сот органдарынын кызматкерлери жана ардагерлери үчүн Ысык көлдүн жээгинде 350 орундуу пансионат ачыларын билдирген. Садыр Жапаровдун айтымында сот системасына колдоо көрсөтүү керек. Анткени ал ар бир мамлекеттин демократиялык өнүгүүсүнүн жана мыйзамдуулуктун башкы таянычы.